Кыргызстанда USAID менен биргеликте жигердүү жарандар долбоорунун ишке киргенине 5 жыл болду. Ал 2019-жылы башталып, быйыл жыйынтыкталууда. Бул мезгил аралыгында иштер негизги 4 багытта жүргүзүлдү. Жарандык коомду өнүктүрүү, гендердик зомбулукка каршы күрөшүү, жарандардын сот адилеттигине жетүүсүн кеңейтүү, катуу калдыктарды башкаруу саясатын жана тажрыйбасын өркүндөтүү. Бүгүн биз USAID'дин жигердүү жарандар долбоору менен жарандык коом уюмдары, Кыргызстандын өкмөтү жана бүткүл өлкө боюнча жергиликтүү активисттер ортосундагы жемиштүү кызматташуунун 5 жылдыгын белгилейбиз. Биргелешип биз көптөгөн адамдардын жашоосун өзгөрттүк жана аларга өз укуктарын коргоого жана өздөрүнүн коомун түзүүгө активдүү катышууга мүмкүнчүлүк бердик. Бул долбоордун өзөгү маңыздуу өзгөрүүлөрдү жаратууда активдүү атуулдуктун маанилүүлүгүн таануу турат. Лидер аялдардын, жаштардын жана ден соолугуна мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү менен биз инклюзивдик, башкача айтканда коомго аралашуу жана катышуу маданиятын өстүрдүк. Жигердүү жарандар долбоорунун дагы бир артыкчылыктуу максаттары сот адилеттигине жетүүнү кеңейтүү болгон. Бул багытта Юстиция министрлиги, Акыйкатчы институту жана жарандык коом уюму жарандарга юридикалык кызмат көрсөтүштү. Алар кайрылгандарга керектүү документтерди алууга жана көптөн бери чечилбей келе жаткан укуктук талаш-тартыштарды чечүүгө жардам беришти. Буга жетишүү үчүн өлкөдө бир катар мыйзамдык реформалар жүргүзүлдү. Жигердүү жарандар долбоору менен бирге Юстиция министрлиги ченемдик укук актыларды иштеп чыкты. Анын айтып кетсек, азыркы убакта 17 ченемдик укук актылары кабыл алынып, ал көбүнчөсү ошо нотариат жаатында. Андан тышкары азыркы убакта дагы бир чоң долбоор иштелип чыкты. Бул деген баягы биздин жарандар сотко кайрылганда баягы мамлекеттик алымдан бошотулган бир катмарларды боюнча. Долбоордун алкагында үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан 11 000 адамга колдоо көрсөтүлдү. 673 адам биздин өлкөнүн жарандыгын, паспорттарды, туулгандыгы тууралуу күбөлүктү жана башка маанилүү документтерди алышты. 802 кыргызстандык үй бүлөлүк зомбулук, пенсия алуу, мүлк талаш жана жер маселелери боюнча укуктук көйгөйлөрүн чече алышты. Большинство адвокатов находится в Бишкеке, в Чуйской области. Көпчүлүк адвокаттар Бишкекте жана Чүй облусунда. Андыктан башка аймактарга алар жетишпейт. Коомдун аялуу катмары укуктук жардам ала алышпайт. Ошондуктан кеп кеңештерди берүү жолу менен Юстиция министринин колдоосунда укуктук жардам берүү боюнча системаны иштеп чыгууга жардам бердик. Жигердүү жарандар долбоору Чүй, Ысык көл, Жалал Абад жана Ош облустарындагы 19 муниципалитет үчүн да пайдалуу болду. 5 жылдык ишинин жүрүшүндө долбоор парктарды түзүүдөн баштап, көчөлөрдү жарыктандырууга чейин жергиликтүү демилгелерди колдоого алды. Ошондой эле 17 муниципалитетке таштандыларды чогултуу жана жок кылуу кызматтарын түзүүдө жардам көрсөттү. Решали проблему твердых бытовых расходов. Как вы знаете, катуу калдыктарды жок кылуу көйгөйүн чечүүгө аракет кылдык. Абдан көп санкцияланбаган таштанды жайлары бар экен. Социалдык нормаларды өзгөртүү менен биздин долбоордун алкагында көптөгөн жумуштар аткарылды. Азыр биздин 95% муниципалитеттин жарандары бул кызмат үчүн төлөө керектигин түшүнүп калышты. Таштандыларды чыгаруу боюнча муниципалдык ишканалар уюштурулуп, адамдар эко-пункттарды ачышты. Бул маселеге абдан аң сезимдүү мамиле менен карап башташты десем болот. Ошентип жигердүү жарандар долбоору өз максатына жетти. Ал кыргыз элинин турмушун жакшыртууда кыргыз өкмөтүнө жана жарандык коом уюмдарына чоң колдоо кылды. Уюштуруучулар ушуну менен эле токтоп калбайт. Муну менен катар USAID'дин жигердүү жарандар долбоору өлкөнүн аткаруу бийлигине 2030-жылга карата гендердик теңчиликке жетишүү боюнча улуттук стратегияны ишке ашырууда колдоо көрсөтөт. Ошондой эле 2026-жылга чейинки мамлекеттик саясаттын концепциясында үй бүлөлүк зомбулукту алдын алууга басым жасалган. Рахат Кыдыр Токтоева, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.